Дүйнөдө 7 керемет бар болсо, Каппадокия бул 8 керемет деп айтылып керек. Канча кылымдарды карыткан, канча биздин заманга чейинки кылымдарды карыткан ушундай жер астындагы цивилизация деп койсок да туура болот. Каппадокияга биздин сертификаттын ээси сөзсүз түрдө келип кетет. Фисташкадан жасалган кофе ичип, эзелки тарыхы бар Каппадокиянын жээгинде отурабыз. Руханий азык алып, керемет саякатта болуп чыгат. Мынакей урматтуу биз кызматташкан өнөктөштөр, сиздердин кардарлар азыр улуу Каппадокия шаарында эс алып жүрүшөт. Алар эзелки тарыхты кармап көрүп, ушундай биздин заманга чейинки цивилизацияны көрүп, бир жагынан таң калышса, бир жагынан силерге ыраазычылык билдирип жатышат. Ушул жерге келишкендерине, ушул шаарды көрүшкөндөрүнө, деңизди көрүшкөнүнө, ушундай жогорку сервисти көрүшкөнүнө, жана биздин заманга чейинки ушундай тарыхы бай Турцияны көрүп жатканына силерге өтө ыраазычылык билдирип жатышат. Мен ойлойм, сиздердин кызматыңарды андан ары да колдонот деген терең ишенич бар. Анткени бардык эле компания мындай саякат бактыгын тартып алышпайт. Бул жер кайрадан жер астына кирип барып жатабыз. Каппадокиядагы экинчи локация, чоподон жасалган зер буюмдар, жер астындагы шаар, жер астындагы бөлмөлөр, көз суктанат. Бунун бардыгы сиздин сертификатыңыздын күчү, сертификатыңыздын баалоого десек болот. Суан отелинде түшкү тамактануудан чыктык. Машалла, машалла. Кандайсыздар? Сонун. Жакшы салат атасыңарбы? Кандайсыздар? Жакшы салат атасыңарбы? Эң сонун. Эң сонун. Кыргызстанга салам айтпагыла. Салам. Дем алып өтө сонун. Мына саат 3-кө жакын келдик эле, тамактарды даярдап алып койгурлар. Булар күтүп отуруптур, эми биз жанагы президенттерди күткөндөй эле жүрөбүз жыргап. Мына жеңил природаны көргүлө, мына дарыянын жээги моундай таза телде мындай гостиница, жатакана. Ыраазыбыз кыскасы. Sarab Travel менен, Benji компаниясы менен, Rixis тур компаниясы менен саякаттагыла, биз менен өнөктүк болгула, анан ар бир кардарыңарга саякат бактылыгын тартып алгыла.